Ayçımız aytkандай bir surattan başlap, bizim jаш көргөн журналисттердин баары келип туруп, Эсекең отурат, Мамат отурат дегендей. Баарыңызга рахмат, ушу Алыкенин арбагын сыйлап, ушул жерде бир чогуу коелу деген. Жана Чөкөн жаш сөз айтты, алымдын сабагы деген. Биз чогуу иштеп калдык, бир бөлмөдө отуруп калдык. Мен таң калчу элем. Мен окуганымда Лев Толстой өзүнүн ар бир чыгармасын 3 жолу көчүрүп чыккан. Көчүрүп чыккан да. Биринчисинде ой менен барын жазып, экинчисинде окуяларды ордуна коюп, үчүнчүсүндө көркөм деңгээлин карап чыккан. Алыкен так ошондой болчу. Макаланы жазат, колу сулуу, шашпай жазат да, ошону кайра көчүрүп баштайт. Эмнеге көчүрүп атасың десем, ошо көчүрүп келатканда ойлор келет, бирдемелерди кошом, бирдемелерин алып салам дейт. Анда экинчисинде бүтүрбөйсүң десем, жок үчүнчүсүндө дагы калып деп үчүнчү жолу көчүрүп. Алыке ар бир макаласын жана зербүнү жасагандай жасай келет. Ширкей салбай келет. Зербүнүндө абдан жаркырап сонун жасап туруп чыгарат го. Соодага. Алыке ар бир макаласынан ушундай мамиле кылат эле. Анан мелистин баягы асабасы бул эми мына жерде Чөкөнгө турат. Сүрөтчүдөн юмористин чыгарды, акындан экономистин чыгарды, ушундай калганыбыздан саясатчыны чыгарды да. Бул кезип айтор бир Чөкөн айткандай бир доордун бир көзгө көрүнгөн тарыхта кала турган бир басма сөзү болуп калды. Алыке экономиканы жазмак эмес, мен билбейм, жазбайм деп чыкты алгач. Ана биздин редакцияда экономиканы жаза турган эч жок. Кызыккандай киши жок ага. Анан мелис болбой эле ошо Алыкенин моюнуна ийилди. Мелистен бир көрөгөчтүк бар эле. Кимге кайсы багытты, кайсы теманы бергенди анда жакшы билет да. Анан биз билбеппирбиз, Алыкенин жакшы досу экен бул Айчы мырза. Экономиканы абдан жакшы билген, азыр өзү айткан жок, бирок биздин билишибизче ошо Алыкендин экономикага көзүн ачкан ошо Айчы мырза болду. Ошон үчүн Алыкен терең билет. Анан ар бир маселени булар такай талкуулап турду да, туурабы? Такай талкуулап турушту. Алыкендин канча болгондо өзү акын, журналист болуп атат, экономиканын сыры көп, аябай биз билген. Ошонун баарын көзүн ачып, түшүндүрүп берип отурган Айчы мырза болду. Ошон үчүн Айчы мырзага рахмат айтыш керек. Могу жол бүгүндүн 90% экономикада. Анан 10% катуу саясат. Ошонун баарын ачып, талашып, тартышып да жүргөн ошо замандаштар. Бир чети ойлойсуң да, ошо жараткан топ менен берет экен. Ар бир жерге. Мына биздин элди карап көргүлө. Бул Арстанбек жеңи жоктордон тартып, Исмайылга чейин бир топту берди, Манашчысын берди, Кулдун Шаршенин берди дегендей, Комузчу Карамолдой атайларын берди, шундуктун баарын берди дагы. Ошол топ кыргыз деп кыйкулаган менен өтүп кетти, турналардай болду. Кийинки топ башка, алар жөнүндө такыр сөз башка. Ошол сыяктуу мына басма сөздө дагы, адабиятта дагы бир топ керек экен. Ошондо орустар ошол Европаны карап көрдү. Мына бүгүнкү күндө массалык маданиятка кызыгып отуруп, Европада азыр Бетховен чыккан, Моцарт чыккан, Гейне Гёте чыккан, Да Винчилер чыккан Европада азыр бирдей киши жок. Бул кризис аларда болуп атканын көрүп туруп эле биз ошону сөйлөдүк да. Биз өзүбүздүн улуттук улуу дөөлөттөрүбүздү кармап калгандын ордуна массалык маданиятка аралашып кеттик. Массалык маданият улуттук маданиятты жок кыла турган маданият. Мына ошолдо япондордун бир кезде Каникул деген укмуш ырлары менен келип 66-жылы Москвада эл аралык фестивалда алтын медаль алып кетишти. Бүгүн бир жок Японияда. Кытайдан келип кетти буга. Анан мен кыргыздарды карап отуруп таң калам да, ушул рынок келген кезде баягы Алык экөөбүз бул теманы көп сүйлөштүк да. Кызык да. Мисалы рыноктун шартында бир турмушуна пайда бере турган бир кесип аркалаш керек болуп калды да. Илимдин кандидаттары тамек саткылап алды. Иши кылып көрөкаттын артынан эмне кылыш керек деген суроо турган кезде кыргызда кылгыякчылар чыгып атат да. Комузчулар чыгып атат. Карап отуруп мен ойлойм, байкуш биздин кыргыздар дагы да болсо теңирдин мээриминен чыга элек. Канча итчилик кылып, канча эркелеп жүрсөк дагы теңир бизден жүзүндүн